Кыргызстандын бир нече аймактарында коопсуздук 2025 командалык штабтык жана мобилизациялык машыгуулары болуп өттү. Бул жыл сайын өткөрүлүүчү машыгуу. Анын максаты аймактык коргонуу механизмдерин иштеп чыгуу жана өлкөнүн тышкы жана ички чакырыктарга жооп берүүгө даярдыгын билүү. Машыгуунун негизги аянтчаларынын бири Аламүдүн району болду. Мында катышуучулар аскерлерди жана башкаруу органдарын күчүрмөн даярдыктын жогорку деңгээлине келтирүү боюнча аракеттерди көрсөтүштү. Ыкчам өз ара аракеттенүү алгоритмдерин иштеп чыгышты жана өзгөчө кырдаалдарга чара көрүү системасынын туруктуулугун текшеришти. Бул жылы куралдуу күчтөрдүн укук коргоо органдарынын жана жергиликтүү администрациянын ортосундагы тыгыз өз ара аракеттенүүгө өзгөчө басым жасалды. Уюштуруучулардын айтымында өз алдынча башкаруу органдарынын активдүү катышуусу машыгуулардын натыйжалуулугун кыйла жогорулатты жана жогорку деңгээлдеги ыраттуулукка жетишүүгө мүмкүндүк берди. Бул машыгуу аскердик жана жарандык түзүмдөр ортосундагы кызматташуунун кандай мааниге ээ экенин дагы бир жолу далилдеди. Реалдуу кырдаалга жакын шарттарга башкаруу, мобилизациялоо жана аракеттерди координациялоо боюнча механизмдер ийгиликтүү иштеди. Ар бир этап мазмундуу өтүп, катышуучуларга чоң тажрыйба берди. Чүй облусу дагы бир жолу стратегиялык маанидеги аймак экенин көрсөттү. Мындай машыгуулардын дал ушул жерде өтүшү бул облустун коопсуздугун камсыздоого ордун баса белгилейт. Иш-чаранын жыйынтыгында катышуучулар аскердик жана жарандык адистердин салымын белгилеп сыйланышты. Баарыбыздын кылып атканыбыз бүгүнкү күндөгү Кыргызстаныбыздын келечегине биз аскердик коопсуздукка салып атабыз. Бар келип бүткөргөн күчүбүздү. Кудай буйруса 8 майда ушунун баарын көрөбүз. Мындай иш-чаралар бул жөн гана формалдуулук эмес, заманбап чакырыктардын шартында Кыргызстандын улуттук коопсуздугун чыңдоо үчүн зарыл кадам. Айгерим Дүйшөбаева, Сымбат Алмазова, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй, Аламүдүн району.